кутман барыңыздарга. Бүгүн 8 февраль. Ушундай болгон чоң погрузчиктерди мындай подъемниктерди саткан обслуживание кылган жерге келип, мен ошонун эле бир шайманын алып кетип атам. Ушундай болгон шайман экен. Ушундан 6 штук жүк барабыз. Мындай болгон эле темир экен. Буларды азыр чек-чекте тартабыз. Аягына чейин жүктөп туруп. Ушундай. Мындай кылып жүктөп атат ортогочу. Бир катар кылып эле 6 палетти узун кылып эле мындай тизип коелу деп атабыз. Сөйдөнгө оор экен. Буну эки катардан жүктөтүп аркасын ашырып алганда аркасына жүк жүктөп эле коелу, өзү эле оор экен. Өзү эле болгон 5 тонна жүк болуп атат да. Бардыгы салмагы 5 тонна болуп атат. Мына 6 биригип ошол 5 тонна болот экен. Ар бири 800 бирдемеден болчу. Достор, мына жүктөп болду. Мына куйрукка жүктөгөн жок, мына тайынч. Мына дөңгөлөктүн үстүнө, оштун үстүнө 2 кабат кылып жүктөттүм. 2 кабат, калгандарын бирден жалгыздан. Чейиндерди мындай кылып тарттым, жинжирларды. Bir жинжирди эки башын бул жагын азыр көрөсүздөр. Мындай кылып тартып койдум да. Алды аркасына бирден мындай страп тартып койдум. Азыр көргөзөм. Мындай кылып туруп эки башын ал жака, бир башын мындай кылып тартып койдум. Ошондо 1, 2, 3, 4 чейин менен тартып салдым. Мындай кылып арасына өткөрүп туруп мындай тартып койдум. Эгерги мындай экөө двойной болуп калды, мосттун үстүнө аркасына экөөнү карматкан бир чейин жинжир, андан кийин бир страпты аркасына. Бул куйругу көрүп атасыңар, мост ал жакта. Куйругуна чейин деле жүктөтүп койсок болот. Болгону баягы кичине оор болуп калды. Ошон үчүн мындай кылып жүктөп койгон дурус болду. Ошо достор, азыр буюрса Жоржияга жолго чыгабыз. 3350 километр болуп калат. 2100 майл. Азыр жөнөйсүн карала, сонун кичинекей болгон. Мына жерде управление болот экен да. Мына жерде киши туруп алат. Мына газ тебет могу жагында 2 жостиги бар. Ошо менен өзүн-өзү көтөрөт, өзүн мындай жүрүп берет да. Ошондойдон эле чоңу. Мыналардын бардыгы шопурлары крышага чыгып алып эле өзү бирөөнү көтөрүп ылдый түшүр дебейт. Өздөрү эле иште кылат. Ошо достор, азыр мен офисине кирип кагазды алайын, андан кеттик көзсө. Офисине кирген болчумун да. Офисине кирсем ана кичинекей макеттери бар экен. Эмне техникалар буларда бар экен деген тастаган мына кичинекей макеттери бар экен. Сонун экен. Булардын бардыгы өздөрү управление ал жерден. Кабинкасы жок, шопуру жок. Ал жерге кирип алышып. Андан да бар. Журналдары менен экен. Азыр күтүп турам, кагаз берсе жолго чыгабыз. Достор, Калифорнияда, Лос-Анджелесте бир жумадан бери тынбай жамгыр жаап, мына бүгүн буюрса түнү да жаап аткан, эртең менен ачылып, кичине күн чыгып, жолдор кургап дегенде. Бул жакта кар жаабайт, негизи анан суук болуп, башка жактарга кар жааган ошонун суугу келип суук. Бул жакта тынбай жамгыр жаап, эми күн ачылды. Көрөсө күндүн көзү көрүнүп, бул жакта жамгыр жаап, складдар иштебей, көп жерлер затоп болуп турду. Иштешпей, анан кийин эми мына буюрса иштеп баштап жүк алдык. Бул жерде жүк иштебей, биз дагы жүк ала албастан 3 күн Калифорнияда туруп калдык. Биринчи күнү, экинчи күнү, үчүнчү күнү ала албай, үчүнчү күнү кечинде эсе алдык. Төртүнчү күнү бүгүн буюрса жүктөп чыктык. Ушундай учурлар дагы болуп калат. Аны дагы айта кетпесек болбойт. Постоянно эле жолдо алып эле жүрүп эле акчанын кырып эле дегендей андай болбой калат да. Биз айткандай болбойт. Ошондой достор, азыр кетип баратам. Буюрса бул жерде бир аз пробка экен. Акырын пробкада кетип барат. Азыр көпчүлүк айтат да, жакыныраак айдабайсыңбы депчи. Такап айдабайсың дейт окшойт да, жана Ошто Бишкекте айдагандай. Сага бул тико эмес да бул. Аркада 5 тонна жүк бар. Ал сүрүп кетет. Ошон үчүн мындай дистанция кармап жүрүш керек. Алыстан турмушта ээп сүрүп барганга. Анан сеникинде тико болгондо анда такап айдайт элек. Туган.
комментарий жазганда кичине карап, бизде эле 22 жыл стаж бар. Шопурбуз биз дагы. Сен кече праваны алып тикип отурсаң, биз 22 жылдан бери ушу машинадабыз. Так что давай туган иштебил. Аябай сон болуп калды. Күн чыгып, погода сон. Мош болуп калды мындай. Алды тоол аралап кетебиз, мына тоолорду. Ушу тоолорду аралап кетебиз. Бу асфальттарчы, асфальт эмес, бетон төшөп коюптур да, шпал. Жанагындай плиткалар төшөп койгон, ошонун кошулган жерлери бири чөгүп кеткен, бири өйдө, ошол жер тык постоянно. Ушундай болот. Мына Калифорниянын чыга бериши, биз мына Калифорниядан чыгып атабыз. Мынау сол жакта, мынау Калифорниянын кире бериши. Билесиңер, ар бир машина ушул жерден өтүш керек. Токтоп, каяка кетип атканыңды сурайт, же болбосо жанагы кагазыңды бересиң. Ошол жерден эмне жүктөп кетип атканыңды, каяка кетип атканыңды көрөт. Биз азыр мына жерде Аризонага кирип атабыз. Аризонага кире бергенде Waystation бар. Ал Waystation жабылыш үчүн онунда көрүп турган тракстапты көрдүңүздөр. Ошо тракстапта жатып турчу элек да. Саат 7-де жабылат, анан кийин өтүп кетчү элек. Себеби Аризонага киргенде акча алат. Өткөнүң үчүн $82 экен, ушундай $69 ар кандай да. Бир айга мынандай чатканда бир пермиттер код сатып аласың, ошол менен бир ай өтүп көрсөтүп коюп жүрсөң болот. Эми Калифорнияга бир айда канча жолу келесиң, Кудай билет. Бир айда бир жолу келесиңби, 2 жолу келесиңби? Ошону төлөбөш үчүн дагы жүгү жеңил болсо да ушул жакта жатчу элек да. Эми азыр буюрса кандай кылбайбыз азыр. Welcome to Arizona дейт. Аризонага келип кеттик. Аризона. Иштеп атат. Мен кээде таң калам да, мына американецтер ушундай полянын ортосунда, чөлдүн ортосунда мына дом на колесе. Ушундай коюп алып, ушул жерден жаш же болбосо бир эс алган киши. Суу жок болсо жака белинде бул жерде эглагат депчи, баягы жакшыраак жерлер бар да. Аябай кооз, тоо таштын арасы, суунун бою ошондой жер болсо, бир жон анан ушул жерде эгилат депчи, таң калам кээдечи. Мына Аризон тоолорунда чоң кактустар өсөт. Азыр оң жак, сол жактагы тоолордо ошондой биздеги тал өсөт го. Жана теректер өсөт го, же болбосо бир бактар өсөт. Ошондой болуп өсөт да. Чоң болуп элечи кактустар. Сон достор, караңгы кирди. Биз Аризонага кирдик. Феникске 100 майл калдык. Буюрса. Бизге шашыш деле жок. Uyku келгенге чейин айдап туруп, эртең, бүрсү күн, аркы күнү, биринчи күнгө чейин айдайбыз. Биринчи күнү эрте менен берсек, ал жактан Пенсильванияга, Филадельфияга жүк алып койду. Джорджиядан Филадельфиядан Нью-Йоркко үйгө дем алганы. Ошо достор. Азыр достор сааттагы 10:30 болуп калды. Мен убактым дагы бүттү. Мен азыр мына тракстапка келдим. Светофордон азыр бурулсак тракстап. Эс алып эртең күндүз айдайбыз буюрса. Убакыт кенен. Ошон үчүн. Тракстап азыр барып эс алабыз. Достор, бул жерде 3.89-3.90 экен да. Селеркач. Ушул жерден эрте менен куюп кетем деп ушул жакка кирип атам. Себеби дегенде башка жактарда 4.20дан 4.30дан экен.
Мен болсо атайын ушул жака кирдим. Бул One Nine деген Fuel Express деп жаңа неме тракстап. Ушул жака кирип атам, буюрса эс алып, эртең менен ушул жерден полный бак заправканы кылып айдайбыз. Жакшы эс алыңыздар, иншалла эртең учурашабыз буюрса. Акырын жүрөдүк мына жерге келип. Кечинде айтып өттүм, бул заправка берки Пайлат, Лаус деген заправкаларга караганда арзан да. Неге арзан билбейм. 40 тиынга арзан экен. Азыр кечинде 4.30дан болуп аткан. Бул жерде 3.90 экен да, 3.89 экен да. Ошого азыр могу жерге кирип туруп заправка кылып алайлы. 2 бакка тең. 2 бакка тең полный бак заправканы кылайлы дагы, дайым буюрса жөнөйбүз. Шундай достор. Эке достор, 88,5 галлон куйдум. Ушунча батты. Астына анан үстүнө кылыпчы. Кофени алдык, Пайлаттын кофесин. Жөнөдүгөн буюрса. Достор, күнүнө 8 саат убакыт берет айдаганы. Кечинде 00 болгон. Өзүңөр көргөнсүңөр. Азыр 8 саат берди, жөнөдүк. Мен азыр 88 галлон куйдум. Ал деген 335 литр болот. Анан 335 литрди куюп алып жөнөдүк. Шаар ушул Эль Пасо, жана Мексика менен граница. Силерге мына ал жерде мексиканецтердин үйлөрүн көргөзөйүн деп турам. Жакындатып. Мексиканецтердин үйлөрү. Эле мексиканецтердин да, мексиканецтер деле булар местный американецтер да. Бизде кыргызстандык деп жалпы айтканда американецтер болот да булар. Үйлөрү. Адырлардын астында эле мына жашашат. Бул жерде чөл, бийигирээк дарак жок деп кой. Тоонун астында, мындай айтканда пустыняда эле жашашат. Машинасы бар экен, гаражы бар экен, киргизбей тур. Бул жерде гостиница бар экен, 2 этаж. Мына силерге ушул көрүнүп турган, азыр көрөсүңөр. Эль Пасо көрүнүп турган. Биз азыр ушул жактан өтөбүз мына. Ушул Эль Пасо болот. Азыр биз ушул жактан өтөбүз, буюрса. Тоолорду карагыла. Оке. Ушундай достор. Достор, дагы бир жолдун боюндагы ресерияга токтодум. Тоса мындай таштар бар экен деп, Кудайдын кудурети менен. Мына карагыла азыр. Бирөө тургузуп койгондой да буларды. Кырынан, кесинен мында тургузуп койгон. Ошондой эле мынал дагы. Жакындатып көргөзөйүн. Учуна бир таш коюп койгондой да, бирөө алчып коюп койгондой. Жерге дагы арды кетип жазышып. Ушул таштын башына чыгып келейин деп атам. Мынабы. Мынанын чокусуна чыкпасам дагы, монун чокусуна чыкпасам дагы. Монун чокусуна чыгып келейинчи, мына ташка чыгып келейин деп атам да азыр. Бекерчиликте. Ушундай тоо ташка чыкканды сагындым. Мурун адырларды эле жүргүчүбүз да. Адырда эле жүрчүбүз, анан адырга чыкпай калып, азыр ушуга чыгып келейин. Ошол жерге барганда силерге көргөзөйүн. Бисмилла деп жөнөдүм. Азыр адырдын башына, таштын башына чыгып келейин. Азыр таштын башына чыга алам мындай менен. Достор, мондой гүлдөр өсөт экен да. Кактусту майдалары. Мында дагы турат. Кактустун майдалары, Могул жактарда бар экен, бир аз чоңдору. Кактус билем бул? Неле? Алоэга окшошпу? Онда бир крокодил жапкандай болот экен. Чыгайлы эми. Жолдон калбайлы.
чыгайлы башына. Силер менен чогуу. Могу жерлерге эле жазып турган жүрөкчүлөрдү. Орал болуп отурмун да. Мен да Кыргызстан деп жазып коймок экен. Мындай жактарга чыкпаганга дагы бир аз жүргөндө эле уже чарчай баштайт экенсиң. Бисмилла. Жылан жокпу бuyakta? Жыландар жокпу? Андай идавити деп эле ушундай жыландар жокпу? Трактор кечке отурасың, движение жок. Курсак чыгып семирип кеттик. Аяқта чымчыктар жүрөт. Азыр мун менен чыгып барайын. Бейтин чокусуна чыгайын. Ким менен чыгып барайын. Ушундай чыгайынчы. Бирөө жилет алып кетти. Аз калды. Бияка чейин кечке камераны өчүрбөй тарта берсем, узун болуп кетчүдөй. Бир аз өчүрүп тартып атам. Аз калды. Чайнап калдым. Мен трагым көрүнбөй калды. Bu жерден мына чайнап. Bismillah. Ya bismillah. Опа. Ana. Nereden naga sekir albayt kem, baça albayt kem. Мен мына жактан келдим да. Bu Padjonun çokusu bu. Bizim ayak başta traktör ketip barat. Oşo dostlar. Toğrı bolganda mына жерге Kırgızstan dep жазат элем. Кетмекпиz да. Ondanmış. Kesin bu жерге. Эмдигисинде пломастер алабыз жок дегенде жазабыз. Азыр эми кайра түшүп кетели. Ушундай достор. Түшүп келип калдым. Bir sıra karab koyuldu dağı bizim öyle. Bir sıra yaxşına geldi. Bundan çoxusuna şüphelik değil mi? Bundan çoxusuna. Şunun arkasına. Şunday. 2 mayıldan keyin border kontrol. Janağı El Paso'nun border kontrolü 10 menen ketip atkanda uşul jerde. Bardıq traktordu da exit menen çıkıp ошол kontrolden ötkülö dep. Жеңил машиналар башка жак менен өтөт, биз башка жак менен өтөбүз. Акырын өтөбүз. Азыр мен менен чогуу көрүп турсаңар, кандай өтөбүз, токтотуп, не сурайт, не дейт, сурайбы, сурабайбы, Эль Пасодогу 10-чу, Техастагы 10-чу бордер контроль ушул. Көрүп турсаңыздар. Болот акырындык менен секин өтүп барабыз азыр. Ушул жерде бордер контроль да. Мына көрдүңөр, трактордун бардыгы мына оңго кеткиле деп атат. Жеңил машиналар түз кетет. Жеңил машиналар түз кетти. Биз мына жака буруп кетебиз. 35 менен жүргүлө деп атат. 30 менен акырын булардын ошол несине акырын өтөбүз. Токтотуп, кай кетип атасың, не документ деп сурап калышы да мүмкүн. Сурабай калышы да мүмкүн. Документиңди бер деп. Ушул жерден документи жокторду кармап кетип атыптыр, анан камап атыптыр, анан сурап атыптыр. Штрафы барларды ушундайлар чыгып калат экенде, мындайча айтканда текшере турган пост. Бул ошол Кокустан тоо аралап ушул жерден бирөө документи жок, бирөө жарымда салып алышы мүмкүн деп да текшерет окшойт да. Баягы Мексикадан келет кандарды ушул жерден салып алып кетип атышы мүмкүн деп, машинада ким бар, ким жок деп сурап калат. Өзүң элесиңби деп. Анан биз машинанын бардык жери ачык да. Көрүнүп эле турат. Алыстан элечи камерадан эле көрүп коет машинанын ичинде ким бар, ким жок экен. Анан ал жерде анда камера турат, оң жакта. Анда кетип атканда боковойуңдан бүт тартып коет камералар чымдыгы. Анын бардыгы камера, ушунун
бардығы. Не бар, не жоқ, içinde ким бар. Бардығын тартып қойды. İçinde не бар, не жоқ. Мынау Баку ойындағы біздің Қапталдағы компанияның номерлеріндегі теріп бұлар заранее тексеріп қойды. Компанияның бір кәсәгі болса, компанияның шундай несі болса, сразу машинаны шетке алып тоқта, документтерін алып кир деп айтады. Азыр о жерде біраз пробка екен, мен жақын барғанда тартайын. Жеңіл машиналарда сол жақта тоқтатып тұр, алардан да сұрайды, машинасын için бір сыра қарайды. Границадан өтіп отқанда, может, үш жерден бір кіші салуладың бі депчі. Арғанда случай болушы мүмкін. Тұрғандардың бары камерада. Қарайсаңар, камераменен сразу эле алдар қаңы боковойыңы бүт рентген да. Тартып қойды. Ким бар, ким жоқ екенін сенен сұрабай эле машинаның içindегі кишини эсептеп қойды ғой дейм, рентгенденчи. Мына жерде азыр бутканын içinde, сол жақта бутканын içinde адам отырады. Ошол азыр мага қолын көрсетіп тоқта деші мүмкін, же айдай бер деші мүмкін азыр. No. From Kyrgyzstan. Yes. Yes. It's good? Okay. Bismillah. Bismillah. Karacın edik. Hazır. Remen tavalayın. Bu men maşinam ıldı ғой, бұл биікте тұрады. Анам мені. Американ гражданисің бе деп сұрап отпайым. Анан кейін ова деп қалайын ба? Жоқ. Десем, қаяқтықсың дейді. Анан Қырғызстандықпын дедім. Документтерің бару дейді. Бар десем, алып кел документтерің дейді. Анан машинадан түсіп, документтерін бердім. Анан көріп тұрып, болды кете бер деп қойдым. Анан кейін мына жөнедік. Көрдіңер бе, ушундай учурда сұрап қалса, документің нете болса, текшеріп тұрып, алып қалыш ықтималы бар. Ошон үчүн достор, оңго салгандар лучше салбай эле койгула, если документиңер нете болсо. Мында документиңер жакшы болсо, ол менен жүрсөңөр кар жок. Күнүс жакшы жүрө бересиңер шабылдаган боюнча. Ошо. Караң кирип Далласка 10 менен барып 20-га бурулайын деп калдым азыр. 10-чу жол менен барып 20-чы жолго. Солго буруп Далласты көздөй кетебиз. Далластын үстүн карагыла кап-караңгы. Жамгыр азыр баштайт окшойт. Мынчалык капкара болуш керек эле. Жок дегенде асманда жылдыздар көрүнүп туруш керек эле жок. Тракстапка келип токтодум. Убактында карап боло. Убакыт дагы бүттү. Мен дагы келдим. Саат дагы 10 болду. Почти. Мына жерге кирип арты менен токтодум мына жерге. Азыр жарык. Сап жарык экен. Мындан өтүп барсаң эле, жана неме Лауска кирдим. Мына өтүп барып, кетип болчуп келип, сактагызы эме салайлы. Жакшы салла силер дагы эртең кече күндүзү сүйлөшөбүз, буюрса. Жетип болупту эрмеке. Шыккарма алды. Атканда bir комментарияны окуп калдым. Далласты тартып койчу депчи. Мен Далласты ма кире бериши, Далласка кирип кете атабыз. Даллас шаарына, бул штат Техаска карайт. Азыр бул
жакта ушундай мосттор аябай көп. Кайга кетип атканын деле билбейсиң мосттордун. Навигаторду карап кетпесең кетип атып эле жолуң бурулуп кетип Техастан адаштырып берет. Бурула албай мост менен кеттиң, анан 5-10 майлга айланып келесиң. Азыр ошол Техастын Даллас шаарынын ортосунан өтөбүз. 20-чы хайвей. Далластын өзүнүн желеги бар. Аябай кооз. Анан да бир көргөзөм. Азыр булар өткөндө бөлүнөбүз, өз чогубуз деп чыкпадыбы? Техас штатында 30 миллиондон ашык калк жашайт. Бул Техаста бардык нерсе чыгат. Өздөрүнүн нефти чыгат, газ чыгат. Жерлери кенен. Мексика менен граница өздөрү мамлекет болуп турган, кийин Америка кошулуп кеткен да. Анан азыр ошо мигранттар көп келгенине байланыштуу биз буларды мындайча айтканда кабыл алып, жардам берип багууга муктаж эмеспиз дагы. Токтотойлу, болбосо границаны жабайлы, болбосо биз өзүчө бөлүнөбүз деп чыкты да. Алда бардык нерсе жетиштүү болгон үчүн ушундай деп айтып атат. Анда бул мосттор курулуп атат дагычы. Мосттор курулуп атат. Аябай ушундай стройка катуу жүрүп атат Далластачы. Көп бизнестерин ошо американецтер ушул жака салып атат, Далласка. Билбейм негедир. Даже Илон Маск дагы Тесласын бир заводун ошол неге Техаска, штат Техаска куруп атат. Бул жакта налог башка штаттарга салыштырмалуу арзан. Анан мындайча айтканда ишкерлерге колдоо жакшы экен. Башкаларга караганда эл да бай жашайт Техас. Ошон үчүн ушул жака салып атат. Мен өткөндө ошо Тесланын заводуна бардым, ошондо көрдүм да, өзүм аябай чоң завод салып аттыр. Силерге мынау сөзүм кур болбосун, жанагы Техастын байрагы менен Американын байрагын, желегин көргөзүп коеюн. Кызыл, ак, анан чекеси бурчу көктагы бир жылдызчасы бар. Ушул Техастын өзүнүн байрагы. Көрүп атасыңар. Өзүнүн байрагы, жанындагысы Американын байрагы. Азыр жанына келгенде силерге да мындай көргөзүп коеюн. Менен көргөзүп коеюн. Ушундай жакшы көрүнүп экен экен. Ушул Техастын өзүнүн байрагы, жанындагысы Американыкы. Көп штаттарда, почти бардык эле штаттардын өзүнүн байрагы бар. Американыкындагы илеп, жанында кичинерээк кылып өзүнүкүн да илип коет. Ошондой эле бул Техастын дагы өзүнүн байрагы. Аябай жакшы, кооз мындай сулуу. Техастын эли да мында башкачараак. Башка штаттар эми ар бир штаттын өзүнүн эли өзүнчө. Булардын кийингендер стили да башкача да, жана өтүктөрдү кийип, мурду узун өтүктөрдү кийип, постоянно шляпа кийип жүрүшөт. Техастын элдери. Достор, мында жазылып турат. Азыр силер көрдүңөр, тол деп. Ошол платный жол. Акча төлөп өтүшүү жол. Бирок токтоп акча төлөбөйсүң. Эч ким ал жерден сени токтотуп акча сурабайт. Болгону бизде мындай EasyPass деген бар, мына турат. Ушул картага байланган. Ушундан акча ала берет. Эми мына Техаста, мына Даллас, Хьюстондордо ар 5 километр сайын эле кое бергенби, бир эле жолдо, ошол Далластан чыгып кетиш үчүн бир эле жолдо 6-7 жерде бар да. Андан деле көп болушу мүмкүн. Кээде санап отуруп, ар бир жерден $3, $2,5, $3,5 ушундай ала берет. Ар бир жерден. Ар бир жерден ала берет. Ар бир 5 километр өткөн сайын баягы камералар турат, чыртап сүрөткө тартып ала берет. Анан башына чыкканга чейин эле $20-30 кетип калган болот. Болбосо бир эле жолдо кетип атасың, кирип чыккан жоксуң, түз эле жолдон көрүнүп атат. Азыр ошол жерден башталат азыр. Заранее алдын ала ушундай азыр пул алуучу жол башталат деп ушундай
белгилерди коюп коет дагы, андан кийин шыкылдатып ала берет. Неге мындай ар жерден эле ала бересиң, башынан бир алсаң, аягынан бир алсаң эле болду го деп эч ким айтпайт окшойт да. Бирок ар жерден экзиттерден чыгып эле кошула берет да. Ошон үчүн ар жерден ушундай көп. Мына оң жакка бурулуп кетсең, ошол платный жол менен кетесиң да. Мына ошол мосттун асты менен өтүп кетебиз. Toll road деп турбайбы? Оң жак бетте ошол мост, ошол платный жол менен кетет. Эми узун эле жол кылып, ар жерден алай жүрөтүп берет адамдычы. Биз болсо асты менен өтүп кеттик. Мына өдөсүндөгү ошол платный жол. Азыр биздин астыбыз дагы чыгат болуш керек. Ушундай эмнелер, платный жолдор. Üç etaj mostu görünüyor öyle. Öylesine жүрөт машиналар. Там жазып коет. Чекенки линияга трак жүргөнгө болбойт деп. О чекеде жүрсөң кармап алып, штраф жазып берет. Ушундай. Карап, чекеде 2 линия, 3 линия жүрсөң болот. О 4-чү линияга өтпөй. Там жазып коет. Ошолорду жолдо карап кетишиң керек. Миң менен эле карабай кете берсең, жолдо кармап алып штраф салып коюшу мүмкүн. Ал жерге дагы ошол өз негизи жаман патриот келишет. Ар биринин үйүндө мындай байрак желектер бар. Ар бир машина саткан автосалон деле, ишкана деле ушундай чоң мындай өзүнүн желектерин ишканасынын алдына илип коет. Бизде акимияттын алдында, өкмөттүн алдында, анан кийин площадьта болот, башка жерде жок го. Буларда эң жакшы көрүнүп окшойт, байрагы. Анда стройдо болуп атыр, мост курулат беке азыр көрөсүңөр. Ушундай. Косон мост. Автосалон как раз Honda автосалон экен. Honda автосалон. Ошол башына желекти ил коюп туруп желбиретип. Тириктер тип кетейин деп өтөт. Секинаак эле жүрөт. Өзү 55 кем жерде. Шашып не бар эми? Стройка болуп аткан жер болсо, ограниченный скорость 55 деп турса, 55 эле жүрөр дейм да. Шашып барып алган секин турбай. Достор, мен буга чейин дагы пробегими майлын километрин көргөзгөм. Силер көргөзүп коеюн. 70.777. Ушунча болду. Эми 77.000 да көргөзөм буюрса. Азыр биз Далласта айланып, объездной жол менен айланып өтүп кеттик. Далластын ичи билесиңер, аябай чоң шаар болгон үчүн пробка көп. Ошон үчүн мындай чет менен эле мындай кетип калган тур болду. Ошон үчүн силерди ичин, эми анын ичин түшүп алып туруп, ар бир жерин тартып көргөзө албагандан кийин ал жака салып пробкага такалып кеч калгандан көрө деп ушундай менен эле өтүп кете калдык. Ошондой достор, кыскача силерге мындай айтып өтөйүн. Кутман таң барыңыздарга. Жан жаап атат. Таң ат элек, ушуну үйрүң барам. Эрте жолго чыктык, абетке чейин жакшы жол арбайт. Ушундай эрте айдасаңар. Достор, жамгыр жаап атат. Миссисипи деген штатка кирдик мынакей. Миссисипи. Ушундай штат бар. Мына сымдык жамгырды карагыла. Эчтеке көрүнбөйт. Акырын кетип баратат. Мына жерде солерке 3,5 экен. Байлапта атайын 100 километрден алыстан карасам уш жакта 3,5 калган жактарда 4 экен да. Ушул жерден куюп алайын деп атайын жакка бурулуп атам. Интернеттен карап арзан жактардан куйбаса солерке кымбаттап кетти. Арзаныраак жактардан куюп атабыз. Бас 3,5 килодан
Жана жақтан қымбат екен. Үш жерден арзанырағын не қылып алдық. Жамыр басылып қалды. Бұйырса. Өте қатты жамыр жады. Джорджияға келдік. Джорджия. Welcome to Georgia дейді. Жетіп келдік. Бұйырса. Азыр біз жаңағы деливер қылған адреске чейін 60 майл қалды. 60 майлың 80 километр болады. 90 километр болады. Деливер қылған жерде стоянка жоқ. Ошон үчүн азыр биз ага жетпей тракстапка токтоп, ошол жерде калабыздағы буйруса, эртең эрте алып барып беребиз. Достор, мына көрдүңөрбү, могу жерде 4.45 экен силерге. Мен жана жерден арзан алдым да, арзан куйдум. Азыр мына тракстапта калабыз, эртең менен алып барып беребиз буйруса. Тракстап. Азыр эртең место болуш керек. Жакшы жерге коебуз дагы эс алабыз. Эртең буйруса беребиз. Мына жерге койдум. Место бар экен. Коюп азыр машинадан түссөм, мынаны алыстан карап байкабадым эле. Рефкенде кой, бул иштеп турат. Түнү менен уйку көрбөйт го, мына дарылдапчы. Ал жок дегенде, мына нарагында место бар экен. Ошол жака коюп албасам, түнү менен уйку көрбөйт бул дарылдап. Иштеп турат, жүрүп турат. Же болсо тушка коюп алайын. Башка жака коюп албасам болбойт. Ал жақта месталар тұрат, бұл жақта мынандай сары табличкалар мен бұлар платный месталар. Бұл жақын. Біз кішіне мұндарақа бекер местаға тұрабыз. Болмаса азыр мынал жерге тұрып алсам, мынал жерге. Эконның ортасына жоқ дегенде алсырақ болады. Мұнда да рефмес екен, бұл да простой екен, жөнілі бұтқа. Жауын ал жаққа қойшым керек. Мынау трик болса түніме ұйқы бермей қойткен маға. Мынал жаққа шықтым. Чықтымдағы бюроны емес, эконын таштап, мынал жаққа қойайын датам. Эконның ортасын таштап, алысырақ тұрайын. Азыр, мен өткенде бір комментарияны оқып қалдым еле. Парковка қылып отқаныңызды, места қойып отқаныңызды видео камераға тартпайсыз көрелі депші. Азыр мен мұндай тоқтадым. Азыр мен ол жаққа камераны қойып қойайын. Камераны қойайын дағын, анан кейін үш жақтан парковка қылғанда сілер мұнда көріп тұрғыла. Оңайлы бұл жерден келісші. Ешқандай қиыншылық тіле тудырбайды, бірақ ошентсе деле. Biraz arka kaydasam bizdeki mınavı mınavı жерге тиіп қалады. Biraz arkaga беріп өткенде мындағып тұрып қоп қойдық. Бұйырса мен алып келе отқан мынандай шаймандар, бұны кім біледі? Білгендер комментарий жазып қойғылачы. Бұл мында насадка киілеткен, анан кейін дальше не болады білмеймін. 6 штук, шундай 6 дана алып келе жатабыз. Ол жағы ең алакенде фото қойген. Ошо достар, көңіл бұрып көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Эртең мен алып барып берейин, ал эртең кече жыгылсам мен бул видеону аяктайын дагы силерге жүктөп коеюн, силер көрүп туруңар. Ошо достор, баарыңарга рахмат, ыраазычылык, аманчылыкта. Кийинки видеодо көрүшкөнчө баарыңарга штат Джорджия, Атлантадан салам айтам.
Atlanta. Bu жақта қыш болбойт. Biraz gün soğuk. Biroq agada son futbolgacha жүрсөң да düşübeysin. Assalamu alaikum.